Саламатсыңарбы сүйүктүү окуучулар, кезекте кыргыз адабияты сабагы. Тема Осмоналы Сыдыков өмүрү жана чыгармачылыгы. Урматтуу окуучулар, бүгүн биздин сабагыбыз өз максатына жетет. Эгерде силер Осмоналы Сыдыков ким экендигин жана анын кандай чыгармалары бар экенин билсеңер, Осмоналы Сыдыковдун өмүр таржымалын башкалар менен салыштыра алсаңар, ойлоруңарды эркин айтып, өз көз карашыңарды билдире алсаңар. Осмоналы Сыдыков Нарын облусуна караштуу Кочкор өрөөнүндөгү Абайылда болушунун Кызылдөбө айылында туулган. Анын аталаш агасы Жаркынбай Дуанга тааныбал сабаттуу, ал мезгилде молду деп койгон, сабаттуу киши болгон. Осмоналыда өз айылында мектепти окуп, кийин Букарадагы диний жогорку окуу жайын, медресе деп койгон, медресени бүтүргөн. 1920-жылдардын акыры 30-жылдардын башында сталиндик куугунтуктоолор доору башталганда Кытайга кетип калган экен. Бул мезгилдеги кандай доор болгонун аны абдан жакшы билебиз тарыхтан. 1913-жылы Уфа шаарында Муктасар тарыхи Кыргызия, кыргыздардын кыскача тарыхы, кыргызча которгондо. Ал эми 1914-жылы болсо тарыхи Кыргыз Шадмания, Шадданга багышталган кыргыз тарыхы деген эмгектери басылып чыккан. 1930-жылы аны эл душманы катары камакка алышып, 1 жылдан кийин 1931-жылы атууга өкүм чыккан. Албетте, урматтуу окуучулар, бул жерде өзүңөр байкаган чыгаарсыңар, өз элинин тарыхын болгон, өткөн турмушун болгон ушундай бир тарыхчылардын, акын жазуучулардын далалаты бул ошол мезгилдеги бийликке жаккан эмес, ушундай эл душманы катары айыпталып, аяосуз ушундай бир атууга, өлүмгө өкүм чыгарышкан. Ал эми 1942-жылы болсо Чыгыш Теңир тоодо Шинжаң Уйгур автоном районунун аймагында азыркы Текес жергесиндеги Кыргыз айылында безгек оорусунан каза тапкан. Албетте 31-жылы атууга өкүм чыкканы менен эмне кылбай калат экен, атылбай калат экен. Кайсы бир себептерден улам, ал да билебиз. 1942-жылы дал ушул безгек оорусунан кайтыш болгон экен. Осмоналы Сыдыковдун кыргыз тарыхын, санжырасын жазууга кызыкканы Уфа менен Бухарада жүргөн, окуп жүргөн мезгилинде башталыптыр. Сыдык молдо кыргыздын тарыхы, баскан жолу тууралуу китеп же кол жазма табыш үчүн көп эле аракет кылып, 20-кылымдын башында Кашкарга да барган экен, бирок кыргызчага, татарча, өзбекчеден башка бир тил билбеген Сыдык эч кандай бир жарытылуу эч нерсе таба албайт. Бул Сыдык молдо үчүн бир да факты материал таппаганы анын ар-намысына аябай каттуу тийген эң ачуу чындык болгон окшойт. Андан да каттуу арына тийген нерсе бул чогуу окуган курбу курдаштарынын айткан сөздөрү эле деп окумуштуулар белгилейт. Нечен жолу кыргыз байыркы эл экени чын болсо китептен көрсөт деп башка улуттун балдары жарга такаганда, намысына келген Сыдык молдо чогуу окуган өзбек, татар жаштары менен кадимкидей жаңдалдашып, колунда эмне болсо аны менен кубалап жөнөчү экен. Көрдүңөрбү, мына ошол Сыдык молдонун, ошол жаш Сыдык молдонун өз элинин тарыхына болгон далалатын, өзүнүн өткөнүнө болгон кызыгуусу, өзүнүн жөн эл эмес экендигин, тегин жерден келип чыкпаган эл экендигин далилдөөгө болгон далалаты канчалык күчтүү экендигин. Ал эми бул жерде дал ушул Осмоналы Сыдык уулунун кызы Бүбүш апанын эскерүү баянына көңүл бурсак, абдан жакшы карайбыз. Бүбүш эже,
Siz kızı katары bu kişinin ömür bayanın genen kesir bir aytıp berseniz. Менин атам Осмоналы Сыдык. Атасынын аты, чоң атамдын аты Кыдык эле, бирок Сыдыктын өзүнүн да себеби бар, эмне үчүн Сыдык болуп калгандагысы. Осмоналы атам Кыргыздын эң биринчи туңгуч жазма тарыхчысы. Бул тарыхчы болушунун да өзүнчө бир себеби бар экен. Атам урусу сарбагыш ичинде абайыл да черикчи дейт бизди, манактардан. Анан атам өзү эмесин сабатсыздыгын эрте жоюп, чоң окуу жайларынан окуп, анан кийин Бухарага барат, Бухарадан окуп калат. Өзүнүн агасы да абдан чоң билимдүү болгон адам экен, Жаркынбай атабыз, бир тууган агасы. Анан ошо Бухарага барганда башка улуттун балдары сурайт экен да. Кыргыздын атасы барбы? Кыргыздын тарыхы барбы? Эгерде Кыргыздын тарыхы болсо атаңар ким деп. Анда бизде эме жок, тарых жок. Тарыхы жок элдин деген атасы да жок. Силер деген 40 кыздан тарагансыңар. Деп анан баягы башка улуттун балдары шылдыңгыла баштаганда, анан атам ошондон ыза болуп, анан окуусун ошо жерден таштагандан кийин 15 жыл жер кыдырат да. 15 жыл. Ошонтип 15 жыл жүрүп, жер кезип жүрүп, анан Кыргыздын атасын табат. Мен ошол атамдын өзүнүн биринчи сөзүн айтып берейин. Атамдын өзүнүн сөзү сөздө кошулган эмес, сөзү да алынган эмес. Мындай дейт да: ар бир калкка бирден тарыхы бар эмеспи дейт. Биздин Кыргызга тарых жазуучу адам жок болгон үчүн Кыргыз 40 кыздан деп Шайхы Мансурдун бир нече акылга туура келбеген жомоктору келтирилген. Көрпө тери алдап алуучулардын сөздөрү жаныма өтүп, 15 жылдан бери карай аңтарып текшерип 200 000 кыргыздын ата бабаларын таратып, Адам алейхисаламга жеткиздим дейт. Биз дагы асыл заттан экенибизди билсин үчүн 15 жылдык эмгегимди 1 саатча көрбөй калем тыбырата баштадым. Төмөндө сарбагыш, солто, бугу, саяк, азык, черик урууларын бир-бирден баян этип, кыскалык өз ара билген катар азыркы журт башчыларына чейин жеткирдим дейт. Атамдын тарых жазуу себеби ушул да, тарыхчы болуп калыштын себеби. Анан ошентип бул атам бул эмени айтат дагы эме сөздөрүнүн арасында көп тарыхтарды аңтардым дейт. Аңтарбаган тарыхым калган жок дейт. Арабияга барган, Пакистанга, Афганистанга, Түркияга барган, ошо жактан бүт тарых издеген, Казакстанга да барган, казактын да тарыхтарын аңтарган. Анан ошентип жүрүп айтат, бир зор китептен таптым дейт. Бирок ошол зор китептин атын жазган эмес да. Зор китептен таптым дейт. Ошентип жүрүп анан кийин атасын анан Адам алейхисаламдан бери карай жүрүп отуруп Нух пайгамбарга келип, Нух пайгамбардан бери карай, Япастан бери карай, Түрктөн бери карай жүрүп отуруп, анан кийин Огузгандын 24 небересинин бир небереси кыргыз экен. Ошондон анан биз дагы бир асыл заттан турбайбызбы? Биз кулгутандан эмеспиз. Биз да бир ошондой асыл адамдарданбыз деп анан кийин жанагы эмени Шадманияды койгон ошол. Шадмания деген баягы арабчадан которгондо сүйүнүштү, кубанычтуу деген сөз экен. Ал эми Мухтасар деген дегенде бул Мухтасар деп жазган Мухтасардын кыскача кыргыз тарыхы. Кыскача болгону мисал үчүн бир уруну айткан же моңголдор же черик. Ана моңголдордон булбул ата деп эле кеткен да, ал эмне үчүн моңголдор болгон деп. Аны чечмелеген эмес. Анан экинчи китебинде ошолордун баарын чечмелеген. Бул эмне үчүн сарбагыш аталды, эмне үчүн саяк аталды, ошонун баарынын себептерин жазып эме кылган, жар көрсөткөн. Ошондо эми мындай айтканда, атам 15 жыл эмгек кылып, жер кыдырып, эл кезип жүрүп, мени өзүмчө ойлойм, мен атам, менин атам деп деле айтпайм. Бул кыргыздын атасы, кыргыздын атасы. Кыргыздын атасын табайын деп жер кезген бир бала да, жер кезген. Мына ошондой жогоруда видеону
абдан жакшы көңүл буруп, биз айтып кеткен сөздөргө далил болду деген ойдобуз. Анан ошентип жана достору менен жаңжалдашып жүрүп далилдеш кыйын экендигин билип, кыргыз тарыхы тууралуу жазылган китепти сөзсүз табам, таппасам ал китепти өзүм жазам деп Осмоналы Сыдыков максат коет. Керек болсо бүт өмүрүн кыргыздын тарыхын чечмелегенге, издегенге арноону чечет. Бул болжол менен 20-кылым жаңы башталган кездер эле деп окумуштуулар белгилейт. Ошол мезгилде Осмоналы Сыдык уулу, Сыдык молдо бир 30га жашы жетип калган чагы болот. Ал эми ошондой бир максат менен жүргөн Осмоналы Сыдык уулу Куржун көтөргөн саякаттары, тынбай жер кезгени, Токмоктон Бишкекке, Бишкектен Кытайга, андан Уфага, Уфадан Бухарга барганы, бирге Кыргызстанда болсо, бирге Кытайда. Жана Бүбүш апа айткандай, демек 15 жыл ушундай бир өзүнүн саякатын баштайт экен. Ушундай бир улуу бир максат менен. Ал эми бул жерде болсо ошол Сыдык молдонун чыгармалары жөнүндө маалымат көрсөк. Осмоналы Сыдык уулу өзүнүн бул китебин жазып атканда 100 жыл мурда чыгарар алдында ар бир жүрөгүндө жалыны бар кыргыз жаштары өзүнүн тарыхын билиш керек. Биз өзүбүздүн тарыхыбызды билбесек, анда биз келечекти билбейбиз. Өткөнүбүздү билбесек, келечекти билбейбиз деп ачык эле жазган. Өтө намызданган. Анткени ал убакта кыргыз тарыхына арналган атайын китептердин жоктугуна. Ошон үчүн ал ошол бүтүндөй Кыргызстандын көптөгөн чөлкөмдөрүн кыдырып, ошол мезгилдеги санжырачылардан, ошол мезгилде тарыхты билген мыкты даанышман аксакалдардан кыпындайдан чогултуп отуруп өзүнүн тарыхын жараткан. Ал эми азыр бүгүнкү эгемендүүлүк күнүндө биз өзүбүздүн көп томдуу тарыхыбызды 20 жыл бою жаза албай келдик. Осмоналы Сыдык уулундай бизде ушунчалык бир аракет кылган тарыхчыларыбыз бир аз солгундураак иштеп атат. Анын үстүнө бүгүнкү күндө тарыхка карата мамлекеттик саясат эгемендүүлүк жылдарында жок болуп келди. Айрым бир мааракелик жылдарда гана тарыхка өзгөчө көңүл бурулат дагы. Анан түпкүлүктүү тарыхты жазууга келгенде мамлекеттен бир тыйын да каражат бөлүнбөгөндүктөн бүгүн биз Өзбекстан, Казакстан, Түркмөнстан, Тажикстан сыяктуу көп томдуу тарыхыбызга ээ боло албай келе жатабыз. Тарыхын билбеген кыргыз баласы эчтекени билбейт. Ал деген окуу, илимден, билимден артта калат. Ошон үчүн билим алам деген кыргыз баласы, улутка кызмат кылам деген кыргыз баласы дайыма ушу эң максаты улутка кызмат кылуу, кыргызга кызмат кылуу деген маселени коюп, ошону биринчи коюп, ошону алдыга койгондугу менен агартуучулук милдети чоң да. Албетте, бул видео бир топ жылдар мурун тартылган. Бул жылдарга көңүл бурабыз. Бул видеодон улам силерде кандайдыр бир ой пайда болгондор, көрдүңөрбү тарыхка болгон учурдагы мамилени. Ал эми Осмоналы Сыдыковдун эмгектерин жогору баалап, ага биринчилерден болуп пикирин айткан адам Кытайдагы кыргыз тарыхчысы Анвар Байтур деген болгон. Ал эми Кыргызстанда болсо биринчи жолу Мухтасар тарих Шабдания китебин араб графикасынан кириллицага которуп басылышында ал китеп менен эл журттун таанышы мүмкүнчүлүгүнө ээ болушуна улутубуздун чыгаан уулу аалым агайыбыз Хусейин Карасаев деген болгон. Мына ушул кишинин эмгеги абдан зор. Ал киши 1990-жылдарда эле аталган китепти толгон машакат менен кирилл алфавитине которуп жарыялап жатып, мындай машакат чеккен эмесмин. Чеккен машакатым бир тыйын. Кийинки тукум окуп бизде айтып жатат, алгачкы документ катары бааласа мен ыраазы. Мен китепти мактагым да, жамандагым да келбейт. Келечек тукум өзү сындасын, өзү бааласын деген эскерүүсүн калтырып кетет Хусейин Карасаев.
Ал эми бул тарыхый жактан болсо, эми адабият таануу илиминде адабият жактында ушул Сыдыковдун Тарых Кыргыз Шадмания китеби Муктасар тарих Кыргызияны бүт бойдон өз ичине камтый тургандыгы жана да аталган эмгек бир гана тарыхый эмгек эмес, дагы айталаймын, бир гана тарыхый эмгек эмес бул эмгек. Ал адабий да чыгарма экендигин биринчи жолу белгилеп, ага олуттуу мамиле жасап, адабий анализ жүргүзгөн алгачкы адабиятчы Сатыбалды Мамытов деген болгон, унутпайбыз, Сатыбалды Мамытов. Ал дал ушул Сыдыковдун китебинде тарыхый маалыматтарга катар эле маданий агартуучулук ишке чакырган көптөгөн ыр-саптар, прозалык баяндар, пейзаждык сүрөттөөлөр киргизилгендигин белгилөө менен өз оюн тастыктоо үчүн автордун бир гана Шадманиясын иликтөө объектисин алат дагы ага адабий анализ жасаган. Демек, Сатыбалды Мамытов деген болгон. Дал ушул адабият таануу, адабият жактан изилдеген бул чыгармаларын. Ал эми дал ушул Осмоналы Сыдыковдун кызы Бүбүш апа бир топ жылдардан кийин мына ушул Сыдыковдун Бата деген чыгармасын табат дагы жарыялайт. Бүгүнкү сабакты дал ушул санжырачы тарыхчыбыздын ак тилектүү батасы менен жыйынтыктагым келип отурат. Бар болсун эли журтум, аман болсун, башына бакыт кушу келип консун, адамга өмүр тилеп, тынчтык сүйүп, бир-бирин аяр болсун, адал болсун. Бар болсун эли журтум чачылбасын, душманы туугандашып жакындасын. Көрдүңөр бак ниетин, ырыстуу келечеги кенен болуп, ылайым душман оғатылбасын. Элимде ак ниет, адал пейил болсун, ачык жол, артынган жүк жеңил болсун. Уланып, улам жаңы сонун күндөр, урпактын келечеги кенен болсун. Бар болсун эли журтум, аман болсун. Бул ак тилектерге биз да кошулалы. Жыйынтыктаганда айтар сөзүм, Осмоналы Сыдык уулу же болбосо Сыдык молдо Кыргыздан чыккан биринчи тарыхчы жана санжырачы катары тарыхта өзүнүн ат ысымы өлбөй, өчпөй турган алтын тамгалар менен жазылып, ар бир кыргыздын жүрөгүндө түбөлүккө сакталып кала бермекчи. Ал эми биз жаштардын, биздин билдет мына ушул санжыраны же болсо тарыхты изилдөөдөн алдын дал ушул изилденген, дал ушул маалыматтар жөнүндө билип, ушундай бир улуу инсандар өткөндүгү жөнүндө билип, дал ушундай тарыхчылар, санжырачылар жөнүндө маалымат алып, алар жөнүндө билип, окуп жүрүшүбүз, өзүбүздүн ким экендигибизди, кайдан келип чыкканыбызды дайыма жүрөгүбүздө туюп, унутпашыбыз, аны биле жүрүшүбүз эң биринчи милдетибиз дагы, ыйык парызыбыз дагы болуп саналат деп айткым келип отурат. Ал эми бүгүнкү сабакта силер угуп олтуруп, көрүп олтуруп, Бүбүш апанын айткан баяндарын угуп олтуруп, өзүңөргө бир кандайдыр бир патриоттук сезимдер ойгонду деген ойдо олтурамын. Албетте өз көз карашыңарды жеке мугалимге сүйлөп жибергиле. Ал эми кийинки сабактарда болсо дал ушул санжырачы, тарыхчы, адабиятчы дейле мына ушул Осмоналы Сыдыковдун ушул салкар инсаныбыздын шабдан казалы боюнча болмокчу. Азырынча ушул, саламатта калгыла.